12 январда Катардын Улусайыл шаарында футбол боюнча Азия кубогу башталды. Кыргызстан аймагында Азия чемпионатын көрсөтүү биздин корпорация үчүн, деги эле улуттук спорт канал үчүн бул чоң жетишкендик. Биз көп айлык сүйлөшүүлөрдүн негизинде мына ушул лицензияга ээ болдук. Азыркы күндө мына ушул спорт каналдын бардык кызматкерлери 24 саат бою мына ушул жерде иш алып барууда, ар бири өз милдеттерин толук аткарууда. Андыктан спорт каналынын студиясында жандуу атмосфера. Кыргызстан курама командасы менен Таиланддын беттешин спорт комментаторлору Бексултан менен Кубан баяндайт. Таиланд абдан күчтүү, өтө күчтүү, бирок мен ойлойм ошол аутсайдер команда болгондуктан биз үчүн, биздин команда үчүн чоң оорчулук болбош керек. Команда учуш керек негизи биз. Ийгилик, буюрса жеңиш биз тарапта болсун. Баяндамачылар алдын ала футбол командасы жана ар бир оюнчулар тууралуу маалыматтарды алышкан. Ошентип, саналуу мүнөттөрдөн кийин биз күткөн мелдеш башталат. Туура 5 жыл мурун Кыргызстан улуттук курама командасы Азия кубогунун финалдык баскычтарындагы алгачкы жеңишине жеткен. Оюнчулар стадиондо көрөрмандардын маанайы эң жакшы. Ошентип, Азия кубогу эки өлкөнүн гимнин берүү менен башталды. Кыргызстандын гимни кетти. Биз студияда иштеп жаткан чыгармачыл топтун оюнчулардан кем эмес толкундануу сезимдерин байкадык. Мынакей биз азыр студияда турабыз. Бул жерде спорт каналынын баяндамачылары Азия кубогун түз алып баяндап берип жатышат. Өзгөчө толкундоо сезимдер. Кыргызстан курама командасы. Биз сиздерди сүрөбүз, биз сиздерди колдойбуз. Андыктан алга. Негизи ар бир турнир, ар бир мелдештер бирдей эле да биз үчүн. Биринчи болгондой болсо аз деле ошондой эле сезимдер, толкундоо сезим болот да. Бирок эми тажрыйба болгондуктан өзүңдү кармап, мындай өзүнүн багажың болот. Ошого мындай таянып иштейбиз да. Мына бул студияда оюнду түз алып берип жатышса, ал эми башка бөлмөдө да өзгөчө эмоционалдуу сезимдер болуп жатат. Жүрүңүздөр биз менен. Офсайд. Колуна да тийип калдым ол жерде. Бул бөлмөдө атайын телевизор коюлуп, оюнга ак шумкаларды колдогон ОТРК спорт каналынын чыгармачыл тобу чогулган. Биздин команда ойногондо дайыма ушул жерге чогулуп, биз анын алып алып бардык кесиптештер чогуу отуруп жан тартып келебиз. Оюн талаасы тегиз, топ тоголок дегенде ийгилик каалайбыз. Утса болот. Негизи бул Азия кубогуна Штефан Таркович өтө жаш футболчулар чогултту да. Бул Кыргыз футбол союзу тажрыйбалуу мурунку оюнчулардын курамга чакырылбай калышын алдыдагы перспективага да, мындай алдыңкы убакыттарга көрөгөчтүк менен жаш оюнчуларга көп мүмкүнчүлүк берүүнү туура көрүштү. Кызыгып отурабыз, аңдып, качан биздики жеңсин деп. Жумуштан иногда алаксып кетесиң, ва деп бакырып эмоцияга алып. Мелдештин жүрүшү дайым футболчулар ойлогондой же көрөрмандар каалагандай болбойт. Кандай болгон күндө дагы биз аларды коштоп, кубаттап, ийгиликтердин арбын болуусун тилейбиз. Ал эми ОТРК спорт каналынын чыгармачыл тобунан кызыктуу, жеткиликтүү баяндоолорду күтөбүз. Айсулуу Асанбекова, Кадыр Султаналиев, улуттук биринчи канал, Замана студиясы.